Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бир тууган мусулман бир туугандар. Бүгүн ушул Короз айында жакшы бир иш-чараны баштап атабыз. Филадельфия жааматы Алла Тааланын байтын үйүн ачалы деп иш-чара баштап атабыз. Бүгүн биринчи ифтарды өткөзүп, карыларды чакырып, дуаларын алып, бисмилля деп баштайлы деп атабыз. Пайгамбар алейхиссалам айтат өз хадисинде, ким бул дүйнөдө Алла Тааланын үйүн кура турган болсо, Алла Таала бейиштен ага чоң аңсар үй салып берет дейт. Ошого иншалла орозодо сооптор көбөйө турган айда, жакшы амалдарды кылып турган айда иш-чарабызды баштап алалы иншалла. Кошула турган болгондор, колдоо көрсөтө тургандар болсо, бисмилля. Аллаху акбар. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Amin. Aş bergenge baş bersin, uzun ömür yaş bersin deydi. Mana oğuz açıp atkan ballarga Allah Taalam sizlerdi koldosun. En sonlar çın bolsun, işleriңер ийгиликтүү болсун. Үй бүлөңөр менен аман-эсен болла. Кармаган орозоңор, кылган ибадаттарыңардын баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам эмки жылы Рамазан айынын орозосун кармоого баарыбызга ниет кылсын. Баарыбызга насип этсин. Ден соолугубуз чың болсун. Биякта биз аман бололу, тиякта эл журтубуз, тууган туушкандарыбыз баары аман-эсен болсун. Баардыгыбыз кырсык-курсук менен аралашып жүрөбүз, бөөдө кырыстан чыгарып алалы. Аман-эсен бололу. Орозоңор кабыл болсун, ниетиңер кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, биздин ийинибиз Калыгул Амир Сапашы атайын кой союп, аксакалдардан бат алайын деп бизди чакыртты. Себеби мечитке акча чогултуп, элдерден жардам сурап кайрылыптыр. Биз ойлоп атабыз, бул абдан туура иш. Анткени бул Филадельфияда азыркы мигранттардын саны 3000ден ашып калды. Мен мындай айтып кетсем, биздин айылда 3000ден ашык түтүн бар. Ошол жерде 9 мечит бар да. Бул жерде 3000ден ашып калдык. Бүгүнкү күндө мечит жок. Азыр мечиттин ала турган убакыт сааты келип калды деп ойлойм. Элдер деле дайын. Анан Америка, негизи Америкада баардыгыбыз Америкага келдик. Бул жерде кыргыздар Америкада бир 5 өлкө, мыкты 5 өлкөгө кирет да. Бирок ар бир өлкөнүн өздөрүнүн бир кемчиликтери болот да. Ушу Американын эң чоң кемчилиги бул ушу өспүрүмдөр ушу динден алыстап кетти да. Ошон үчүн бул жерде абдан мындай улууду урматтап, ызаттап, сыйлоо деген азайып кетти. Балдар ата-энесине көп кайрылбай баштады. Ушундай бир бала менен атанын ортосунда, ата-эненин ортосунда алыстык көбөйүп кетти да. Эгер ушул биз динди мечитти куруп, балдарга бир адеп сабагын, иман сабагын окутурсак, биз кайта күчүбүзгө келип, балдарыбыз тарбияланып, мындай жакшы бир Кудайдын жолуна түшөт да. Ошон үчүн мечит абдан керек. Эң эле оор маселе бул каражат топтоо.
Ошо каражат топтоо бул мындай үймө кыдырып мындай деле спонсорлор болот. Бирок ошол спонсорлордугу жетпей калышы мүмкүн да. Бир жагы бир имараттын баасы кичинекей имарат болсо 1,5 миллион, мындай жакшыраак имарат бул 1 миллиондон ашпайт да. Ошон үчүн 1 миллион акча топтоо бул оңой нерсе эмес. Көп уюмдарга да кайрылабыз. Бирок 50%, 50ден ашык проценти өз кыргыз жарандардан чыгыш керек да. Ошон үчүн биринчи 100 миң, 200 миң топтолгондон кийин анан жерлерди, мешитке ылайыктуу парковка бар жерлерди карайбыз да. Ошон үчүн буюрса айтта акча жыйноо марафону болот. Буюрса кыргыздардын баары келсе айтка. Ошондо ушул иш-чараны баштайбыз. Мен ойлойм, Кудайдын иши менен, Кудайдын жолу менен баштаган иш астыга жылат, этегине жетет деп ойлойм. Рахмат балдар. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve l'akıbatu lil muttaqin ve selamu ala Resulike Muhammedi ve ashabike ecmain amma ba'd. Bardıq maqtolar Subhanahu Taala olsun. Allah жалғыз, Allah улуг. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Allah Taala bolğon, anın baştalışı yok. Allah Taala tübölüktü zat, anın ayağı yok. Allah Taala'dır görüp turuvchi zat. Allah Taala bilүүчү zat. Allah uşu alamda kança mahluk yaratsa uşu mahlukların bardığın sanын bilet. Кандай нерсе бүт макулуктар жаратты жана макулуктун ар бирин өз максаты менен жараткан. Ошо макулуктардын ичинде баарын ашрафы макулук адамдар жаратты. Адамдарды бир эле максатта жаратты. Бул Куранда айтылат, мен инсан менен жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деп. Эми ушу Аллах Таала өзүнүн кудуртун тааныш үчүн пайгамбарларды адамдар качан бузулган убакта өзүнө адам пайгамбарларды жиберип турган. Пайгамбарлар келди, Аллахтын жалгыздыгын эскертип турган. Ошо пайгамбарлар жалгыз эскертип турган эң акыркы пайгамбар Мухаммад Расулуллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келди. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар берилгенден кийин Меккеде ла илаха иллаллахты таркатып жүрдү. Бирок ла илаха иллаллах Меккеден таркабасы болуп калгандан хижра кылды Мединага. Мединага барды, эң биринчи жолу Мединеге барып хижра кылганда эмне кылды? Мечиттин чегин курду. Мечиттин чегин курду жана ошо мечитте ар дайым амалдарды курду. Мешіт ішіндегі амалдардың барын сахабалар ошо мешіттегі амалдарға буйруду. Сахабалар мешіттегі амалдарға бекемделди. Ошо бардык мешиттердин берекеси менен, мешиттин берекеси менен дүнө ааламга чейин диндер таркады. Мешит өзү эки максатта курулат. Биринчиси хидаят, экинчиси баракат. Адам баласы мешитке ким көп каттай турган болсо дейт, ага сөзсүз түрдө хидаят берилет. Хидаяттын эшиктери ачылат. Качан адам ошо келип аткан адам хидаяттын эшиктери ачылды, жана анын өмүрүнө, жашоосуна берекесинде бул дүйнө жана акырет эки дүйнөсүнө тең береке болот. Аллах Таала ошондуктан туугандар, мына азыр ушу Филадельфияда жашаган бир туугандардын баардыгыбызда бир жакшы ниет болуп атат. Бир жеңден кол, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баардыгыбыз ушу мечит сатып алуунун аракети болуп атат. Баардыгыңыздар ушу мечит сатып алышка биз чакырат элек. Туугандар, ушу мечитке келиштик менен биз өзүбүздүн жашообуз оңолот экен. Жашообуз ыймандуу келет экен. Акыретибизди курат экенбиз. Бактылуулукка эшиктерин эшик ачылат экен. Жашоо турмуштагы үй бүлөбүз, бала чакабыз бар. Барса акырет дүнүйөнүн кыямат кайымга чейин бактылуу болушун каалай турган болсок, анда биз ошо мечитке кичине салынбашыбыз. Ким дейт? Чымчык дуязындай мечит кура турган болсо дейт, ага сөзсүз түрдө мечитте бир касыр курабыз дейт. Касыр курат дейт. Аллах Таала бир касыр, сөзсүз түрдө касыр курулат дейт. Баардыгы ошо сиздерде дагы ошо азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Өзү Рамазан айында мүмкүнчүлүк болуп атат. Эмне үчүн Рамазан айында витр садака берилет? Себеп дегенде сооптор 70-тен 700-ге чейин Аллахтын канча кааласа ошондон чейин көбөйтө турган сооптор, ажыр сооптор берилет. Биз сиздерди чакырат элек ушу Рамазан айында көп ушу мечитке келип салым кошусуңар да биз суранат элек, жана сиздерге кайрылат элек. Келиңиздер туугандар, көп ажыр сооптордун ээси болуп алалы туугандар. Келиңиздер жараткан Алла. Айтып кете турган сөз, көп сөздөр айтылды, жакшы сөздөр айтылды. Бирок эң жакшы маселеси азыркы бул айда, Ороз айда кандай десе Алла Таала бул айды рахмат көкшүрүндө атпайбы? Бул айда ушу соокторду жасап турган канча элесеге өйүп турган айда аны Алла Таала айтып атпайбы? Соода кылсаңар мен соода кылууга болот да. Анткени ар бир адам эмне болуп атса иштейт да, жана соода кылат да. Соода кылганда кандай десе ар бир адам соода менен алектенет да. Ошондо Алла Таала айтып атат, эң жакшы соода мен кылган соода дейт да. Ошон үчүн Алла Таала жолуна бере турган болсок, Алла Таала ошону канча эсе кылып берет. Анткени ар бир адам эмне кылып жашайт десе бир пайданы издейт да. Биз эмне амал кылып өтөбүз да Алла Тааланын ыраазычылыгын табайлы.
жана бейишке кирели деп аракет кылып атабыз. Бул да эмесе, бул да пайда да. Анткени пайдасыз адам бул дүйнөдө жашабайт. Ар бир нерсенин өз максаты бар жана пайдасы бар. Ошон үчүн азыркы Пайгамбар алейхисалам айтып, бул дүйнөдө нерсе бул садака жария болот да. Бул дүйнөдө кылып келе турган болсок, акыретке чейин алып кетебиз. Ошо 4 нерсенин бирөөсү нерсе ошо бул мечит болот. Алла Тааланын үйүн сала турган болсок, бул биз өтүп кеткенден кийин дагы соо чөбө берет да. Эми ушу ороз айында ар бир адам исламдын 5 түркү болсо, ошо бир түркүн нерсе биз келме келтирдик, иман келтирдик. Экинчи нерсе намазыбызды окуп атабыз, орозду тутуп атабыз. Бирок 4-үнчү маселеге келгенде адамдар нерсе зекет деген маселе бар да. Ошол зекет маселеге келгенде кичине кайдыгер болуп калабыз да. Ошол дагы намаз кандай өкүм болсо, орозо кандай өкүм болсо, ал дагы ошондой өкүм да. Ушул ороз айда зекет бере тургандар берсек, канча эсе сооп да таап калабыз, жана садакабызга да кетип, ал канча эсе көбөйүп кетет да. Ошол маселелерди ошо азыркы биякта уккандар бирибизге ошо эме маалымат кылып алсак, жана билбегендерге, уккандарга ушуну жеткизсек жакшы болот эле да. Рахмат. Алла субхана таала өзүнүн китебинде Алла субхана таала не деп жатат? Алла жана Алладан корккондар гана мечит абаат кылат деп жатат да. Ошо сиз менен биз ушу мечиттин ачылышына бир себепчи болсок, ошо мечит абааттар болуп, мечит абаат боло турган болсо, ошо мечит абааттын себебинен канча деген адамдар ушу хидаятка келип, мечитке келе турган болсо, канча деген адамдар сажда кыла турган болсо, канча деген адамдар ошол жерге ибадат кылып, Алланы таанып, Алла Тааланын өкүмүн жашоосуна алып келе турган болсо, сиз менен биз ошолор баарына себепчи болобуз. Кимде ким мечит сала турган болсо, Алла Тааланын убадасы бар, ага жаннатта хашыр салат Алла Таала. Ошо келгиле бир тургандар, Аллах субхана таала сиз менен бизге байлыкты берип жатат. Байлыкты бул дүйнөбүздү козгош үчүн, байлыгыбызды дүйнөнүн сиз менен бул дүйнөбүздү оңдош үчүн, бул дүйнөнү куруш үчүн Алла Таала байлыкты берген жок. İnsanlarga байлыкты берет, акыреттин куруш үчүн берет. Акыреттин куруш үчүн кимге ким акыреттин кура турган болсо, Алла берип жаткан байлыгын туура жолго иштете турган болсо, мечит салып, муктаждарга жардам бере турган болсо, Аллах робизат берешен зат Аллах субхана таала Алла үчүн берилген бир сом садака Алла Таала 10-дон 700 эсеге чейин көбөйтүп берем дейт. Ошо келгиле бир туугандар сизден баары ушу инициативаны колдоп, ушу Филадельфияна күч бирдикте дейт, биримдик менен биримдиктер баштары бирикти. Мына Чикаго шаарына алхамдулилла өзүбүздүн бир туугандар Чикаго шаарына эң жакшы мечиттерге ээ болуп, ошол жерде канча деген адамдар келип ибадат кылып, канча деген адамдар намаз окуп, канча деген адамдар илим алып атат. Эми сиз менен биз да ушу Филадельфия шаарында бир мечиттин түптөлүп калышына, ушу мечиттин салынып калышына сиз менен биз себепчи боло турган болсок, иншалла ушу жерден эми канча сиз менен биз бүгүн барбыз, эртең барбызбы жокпуз, эч кимиз жашообузга гарантия бере албайбыз. Кимдеги мечитке салым кошуп, ушу мечиттин курулушуна бир өзүбүздүн бир ушу салымыбыз кошулуп кала турган болсо, ошо мечитке кошулган салым дейт, ошо мечитке канча убакыт турат, канча мөөнөткө чейин турат, бир Аллага маалым, ошо канчалык мөөнөткө чейин тура турган болсо, ошо мечит канча деген адамдар колдонмогон болсо, ибадат менен, канча деген амали солих амалдар менен, илим менен, канча деген адамдар ошол жерде Алла Таала ыраазы болуп амали солих амалдарды аткарып ошол жерден илим тарап, ошол жерде кары хафиздер чыга турган болсо, ошо мечит жер менен жексен болуп талкаланып жок болуп кеткичекте ошо инсандарга сообу жетип турат. Ошо келгиле бир туугандарым, күч бирдикте дейт, биримдикте ошо баарыбыз биригип ушул жерге мечитке салымыбызды кошсок, иншалла канча ким инсандын колунан канча келет, ошончо берип, ушу мечиттин туруп калышына бир себепчи болуп кала турган болсок, иншалла баарыбызга Алла Таала эмне кылат? Алла Таала сөзсүз үзүрүн берет. Аллах субхана таала үчүн Алланын ыраазы үчүн кылган амалдарды Алла Тааланын өзүнүн сөзсүз Алла Тааланын жакшылыгы бар, Алла Тааланын ыраазылыгы бар. Кожо көрсүлүк эришүүбүз үчүн кыла турган болсок, сөзсүз андан башка эч кандай өкүнүч жок. Ошо келгиле бир туугандарым баарыңыздардан ушу берекелүү Рамазан айында, Алла Тааланын рахматы жааган айда, Алла Тааланын ушуна рахматы жааган айда баарыңыздарды Аллах субхана таала берешендикке чакырам. Берешени Алла Таалага жагат. Аллах робизат өзү берешен зат. Кайсы бир кулу, кайсы бир пендеси берешен боло турган болсо, ал инсан Аллах субхана таала инсанга өзүнүн берешен сыфаттарынан үлүш берет. Ошо келгиле ушуна иштерге жарышалы сахабалардын сыфаты, сахабалар ушуна жакшы иштерде жарышат эле алар. Ушуна жакшы иштерде жарышат эле бири-бири мененчи. Сиз менен биз да ушуна жакшы иштерде бир жарышалы иншалла. Ошо көптүккө көл болот дейт. Келгиле бир туугандар астан болсо дагы, канча болсо дагы иншалла ушунду мечитке иншалла ушу мечиттин түптөлүп калышына, мечиттин туруп калышына сиз менен биз иншалла салымыбызды кошуп аракет кыла турган болсок, бир туугандар
ошо иншалла Аллах субхана тағала сөзсүз бул мечит иншалла жакшылыкка себепчи кылат. Канча деген ушу мечитибиз Аллах Таала жеңил кылып ушу мечитибиз түптөлүп калсын. Ушу Филадельфия шаарында ушу мечит салынып калсын. Ушу мечит кыяматка чейин келе турган инсандардын хидаятына себепчи болсун. Ушу мечит Американын хидаятка келишине себепчи боло турган мечиттерден болгон болсун да. Ошо бардыгыңыздарды иншаллах ушу мечиттин курулушуна, ушу мечиттин алынып калышына бардыгыңыздарды чакырам иншаллах. Бардыгыңыздардын туткан орозоңузду Алла Таала баарыңыздын туткан орозоңуздарды Алла Таала кемсиз кабыл кылган болсун. Ыксан садагаңыздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Кылган дуаңыздарды кабыл кылган болсун. Окуп жаткан тарава намаздарыңызды Аллахтын ушул улуу айда канча жакшы амали солих амалдар кылып жатасыздар. Ошо амалдарыңызды Алла Таала ар бириңиздердин кемсиз кабыл кылган болсун. Баарыңыздарды иншаллах баарыңыздарды дүйнө акырет бактылуу болушуна, дүйнө акыреттин бактылууна койгон Алла Таала баарыңыздарды динге чакырам. Ошо мечит туруп, ошо мечитте баарыңыздарды ибадат кылып калышты Алла Таала ар бирибизге мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Кыргыз жамаат Кудай буйрса Филадельфия шаарында жакшы иш-чара башталып атат. Биякта мына байкелерибиз Калгул байке, Эрбол байке, Казимир байке, биякта досторубуз баары чогулуп, иншалла жакшы иш-чаранын үстүндө бүгүн баарыбыз чогулуп, аксакалдардан бата алалы деп бүгүн Калгул байке барып кой союп келип, иншалла жакшы болду. Аксакалдарыбыздан бата алып, ана мына бүгүн буйрса ошо сүйлөшүп эле кетип калбастан иншалла жакшы где-то бир 50-60 миң доллардай акча Кудай буйрса акырындан чогулуп баштады. Ушул эмени калтырбай ушул ишти аягына чыгарып буйрса бир мечиттүү болуп. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим жана жалпы мусулман бир туугандар. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Ушул ыйык Рамазан айында ниет кылып Алланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармаган бир туугандар ушу орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ниет тилектер кабыл болсун. Биздин Филадельфия жамаатта бир жакшы саамалык, жакшы бир иш башталып жаттыр. Негизи эле биздин жамаатыбызга бир ушул жерде кыргыз бир туугандар 2000-3000 миңге жакын болуп калды. Бизге бир мечит болсо, жаштарыбыз, кийинки келечек муундарыбыз иманга келип, ушул чет өлкөдө жүргөндө өзүнүн каада салтыбызды жоготпой, могу Америкадагы ар кандай бир демократиялык өлкөдө көп нерсеге ачык нерселер бар, уруксат нерселер. Ошолордун баарынан баягы туура жолду, адал жолду тандаганга, ушул иманга чакырып, мечитке келип, балдарыбыз жаратканыбызды таанып, ушул жактан башыбыз биригип, элибиздин ынтымагы биригип турат эле. Андыктан кыргыз элим, жалпы мусулман бир туугандар, баарыңыздар ушул четте карат деп калат деп ойлобойм. Баары колдон келген, жүрөктөн чыккан, ниеттен чыккан бир жакшы аз да болсо салымыңыздар кошот деп ишенебиз. Буюрса биз да өз четте калбайбыз. Колдойбуз, жаштардын биздин бир туугандардын көтөрүп аткан маселесин колдойбуз. Ошол баарыңыздардагы орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ниет тилектерибиз баары Алла Таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, биз жакшы бир иш-чаранын алдында турабыз. Ушу Филадельфияга биз баарыбыз билгендей эле Чикагода мечит алынган. Ушу Филадельфияга да ошондой мечит алалы деген ойдо турабыз. Бүгүн ушул биздин Филадельфиянын аксакалдарын чакырып, бата алып, анан кийин менен өзүбүздүн кадамдарыбызды баштай берели деп ойлогонбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижра кылганда баарыбыз билебиз, Меккеден Мадинага көчкөндө биринчи очередь мечит салган, өз мубарак колусу менен мечит салган. Ошондой эле башка улуттарды көрсөк, баары мечит салып атышат да, бизде гана мечит жок экен. Иншалла эми быйыл чыгынып, жаш балдар менен орто муун, улуу муун баарыбыз биригип, иншалла бир мечит алалы деп чечип жатабыз. Иншалла баардыгын колдоп жатат. Азыр баталарын алсак, шашпай, калган иш-чараларыбызды алдыда чоң иш турат. Ошонун баарын тең Аллахтын жардамы менен ла хавла ва ла куввата илля биллах мечит алынып калат иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.